Укма китеп. 1-мугалим. 4-бөлүм. Окуган маданияттын мыкты кызматкери Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын солисти Аскат Мусабеков. Жаз келгенге күлкүбүз көбөйүп, оюнубуз көбөйүп, мектептен чыккандан айылга чейин кубалашып келчү болдук. Муну байкаган жеңем ич тарыгандай, жактырбай сүйлөнүп жүрдү. Ай Шүмшүк, бой жеткениңди билбей сен эмне далактайсың? Элдин мындай кыздар эбак эриге чыгып, жек жаат таап берип жатышат. Сен болсоң мектеп деген коргурду таап алдың. Карап тур, сенин көзүңдү гана тазалабасамбы? Башынан кыртышы сүйбөгөн жеңемдин бул айткандарын айтыла жүрчү сөз дегенчелик кылып, анча деле капарыма ала бербедим. Анан калса, бой жетти дегендей, азыраак боюм өсө түшкөнү болбосо, мен Дүйшөн айткандай баягы эле сексейген саргыл кыз эмесминби? О, чындап бой жеткендеби мен кандай сулуу кыз болор экем? Маңдайың ачык, алтынай, жылдызуусуң деп Дүйшөн айтып жүрбөйбү? Бир күнү мектептен келсем, биздин үйдө 2 чоочун ат байланып туруптур. Эр токум жабдыгынан караганда тоодон келген болуу керек. Базарлап нары өтүп, бер өткөндө кээде тие кетишчү. Жеңемдин өзгөчө шыңкылдаган күлкүсү босогодон эле угула берди. Ай жээм бала, көп кетти деп ичиң ачышпай эле койсун. Таяжеңдин баркын колго тийгенде билерсиң. Өзүң көрөсүң го. Хи. Ушуга карпа күрпө үйгө кирип келгениме сөздөр тыйыла түштү. Төрдө кызара бөртүп отурган булкуйган жоон киши казандай түлкү тебетейин астына мени жалт карап алып, тамагын жасап, мурчуя жөтөлмүш болуп койду. Кызыке, келе кой секет, деп жеңем жароокерлене кайрылды. Акем менен дагы бир киши үлгүрөгөндөй баштарын шылкылдатып, туз көсүр деп карт ойноп отурушкан экен. Булар арак ичип, тамак жеп отурушуптур. Эшиктеги шорподон куюп иче кой садагасы, деди. Жеңемдин минтип калптан калп жароокерленгени мага жаккан жок. Мунусу кандай деп ичимен сана аркай түштүм. Бир топтон соң тигилерди аттандырып жиберип, мени кайра Шүмшүк томаяк деп киргенден кийин, жана тим эле мас болгонго деп көңүлүм тынды. Ушундан көп узабай биздикине кандайдыр бир жумуш менен сайкал кемпир келе калды эле. Анда да сыртта жүрүп, анын чоочуганын угуп калдым. О, койчу, нары бутом. Убалына каласың? Жеңем экөө айтыша түшкөндөй болуп, бир убакта кемпир эшикке чыгып бара жатып, мени ачуулуу, аялуу карап алып жолго түштү. Бул эмнеси? Сайкал энеме таарынып да калдым. Эртеси күнү мектепке Дүйшөндүн сабыры суз тартып, сыр алдырбайын дегени менен ал эмнеге бушайман болуп жатты. Ал мени тик кароодон жалтангансып, кабагын ачпай бүркөлө берди. Сабактан таркаганда балдар менен ээрчишип бара жаткан жеримден Дүйшөн мени токтотуп калды. Кое тур, Алтынай. Ал менин жаныма басып келди да, чачыман сылап туруп айтты. Сен эми үйүңө барбайсың. Алтынай, түшүндүңбү? Жүрөгүм шуу этип, өгүнтөн берки сөздөрдү ошондо гана түшүндүм. Жообун мен өзүм берем, деди Дүйшөн. Биздикине жүрөсүң. Жанымдан алыс чыкпа, уктуңбу? Сүлдөрүм өчүп кетсе керек. Дүйшөн эгимден өйдө көтөрүп менин жүзүнө тик каратты. Коркпо, Алтынай, деди. Ал адатынча жайдары күлүмсүрөп. Мен турганда эчтекеден коркпо. Мурдагыдай эле сабагыңды окуп, ойноп күлүп жүрө бер. Коркок жаның бар эле. Баса, деп эсине бир нерсе түшкөндөй каткырып күлүп жиберди. Сага айтам деп унутуп жүрөм. Баягында эсиңде барбы? Какем таң азандан туруп алып, сага дем октат элем деп, жайнактын бүү кемпирин ээрчитип келиптир. Бүүгө барсаң бүк дейт, бакшыга барсаң бак дейт, бир кара жандык тап дейт, деп кууп жибердим. Сен уктап жаткансың. Керек эмне бизге бүү бакшынын, туурабы? Мени уят кылып койдуң деп, Хакем бир базарча оңдуу сүйлөшпөй таарынып да жүрдү. Анткен менен кемпир экөө сонун кишилер да. Жүрө эми кеттик деп, Дүйшөн мени ээрчитип алып кетти. Дүйшөндүн айтканы менен эле болоюн деген менен ушул сааттан тартып менин башыма оор күн түштү. Акелерим чындаса мени сабап отуруп алып кетсе да, ким эмне дейт эле анда? Түнү менен көз ирмебей, картаңбайлардын үйүндө жатып, минут сайын коркунучтуу күтүүдө болдум. Албетте, Дүйшөн өзү да менин бул абалымды жакшы билип жатты. Мүмкүн менин көңүлүмдү көтөрөйүн деген ой менен
Ал ушунун эртесинде мектепке 2 жаш терекче алып барды. Мүмкүн менин көңүлүмдү көтөрөйүн деген ой менен ал ушунун эртесинде мектепке 2 жаш терекче алып барды. Окуу бүткөндөн кийин Дүйшөн менин колуман жетелеп, экөөбүз азыр бир иш кылабыз, Алтынай деди. Өзүнчө сүйүнгөндөй мени күлө карап, мына бул теректерди мен сага арнап алып келдим. Ушулар жетилип чоңойгончо сен дагы жетилип жакшы киши болуп көктөн бүрдөйсүң. Менин баамымда сен чоң бир окумуштуу адам болосуң. Айтты айтпады дээрсиң. Сенин таалайыңа жазылып турат: жайнаган көздөрүңдөн айланайыным. Тал чыбыктай солкулдак кезиң. Зээниң бар, акылың тунук. Ушул тилекке багыштап алып келдим элем. Кел эми, өз колубуз менен тигип коелу. Багың окуудан ачылсын. Менин боюм менен тең болгон жаш наристе кабыктуу көгүлтүр бой терекчелер жанаша жерден орун алып тикелей калганда, адырдан жете келген жел бутак-бутагындагы жаңыдан гана ачылган кичинекей жалбырактарын жан киргизгендей желп эткизе биринчи жолу козгоп кетти. Мына көрдүңбү, кандай экен, деди Дүйшөн. Артка чегине берип карап, эми тиги булактан арык чыгарып коебуз. Мына ошондо көрөсүң, кандай келишкен зор теректер болгор экен. Булар дөөнүн үстүнө туруп, келген кеткенин баарына көрүнөт. Анда заман башка болот. Аман болсок, жакшылыктын баары алдыда, Алтынай. Сүйүнгөн кубанганымдан, ыраазы болгонумдан эмне дээримди билбей, мен унчукпай эле Дүйшөндү карап тура бердим. Анын ошол кубакай жүзүндөгү сүйрүрөөк келген кара көздөрү кандай сулуу, кандай таза пейилдүү экенин башта билбей жүргөндөй, анын жаңы гана тал тиип кара топурак болгон шадылуу, күчтүү колдору адамга кокус тийип кетсе кандай жагымдуу экенин мурун туйбай жүргөндөй, азыр жүрөгүмдү солкулдаткан алдагандай башкача сезим козголуп, Дүйшөн агай, сиз ушундай болуп туулгандыгыңыз үчүн мен сизди кучактап өпкүм келип турат деп жибере жаздап, өзүмдүн бул оюмдан өзүм чочуп, уялып кеттим. Айтор үстүбүз чайыттай кирсиз асман, турганыбыз жайнаган жазгы адырлар болуп, түркүн кыял, түркүн сонун үмүткө берилип, жел жараткан жаздын ырайына рахаттанып турду. Ошол учурда башыма чырмалган балеке тиш да ойдон чыгып кетип, эртеңки эмне болот? Эмне үчүн жеңилер мурдагы күндөн бери мени издеп да келбейт? Же мени унутуп калыптырбы? Же өз эркине тим коелу дештиби? Буларды мен балалык кылып, Дүйшөн болбосо унута бере жаздаптырмын. Айылга жакындап келгенде ал менин эсиме салды. Келечегим эмне болот деп көп кайгыра бербей, Алтынай. Анын жолун табарбыз. Бүрсү күнү же андан аркы күнү экөөбүз облуска барып, сенин окууң тууралуу өкмөттөр менен сүйлөшүп келсек кантет? Балким сени шаарга жиберип калышар. Сиз кандай десеңиз агай, кандай айтсаңыз мен ошондой болом дедим мен. Шаар деген кандай болоорун көз алдыма элестете албасам да, андан барып окууну сөзсүз болоор иштей мен дароо эле ойлоно баштадым. Бирде ошого кубанып, бирде коркуп жатып кайра кайраттанып. Кыскасы, бул иш эсимден чыкпай, ар кандайча ойлоно бердим. Мектепте отурганда да ушул ойдо болдум. Шаарга барып калсам кимдикине турар экем? Отун суу алып, малай болуп жүрсөм да мейли эле деп болжолдоп отурганымда биздин жаман тамды сыртынан бастырып кетчүдөй болуп, утурлата келген 3-4 атчандын дүбүртү угула калды. Мугалимдин айтып берип жаткан сөзүн укпай, биз баарыбыз паска кулак түрүп калдык эле. Сестее түшкөн Дүйшөн: "Балдар, көңүлүңөрдү бөлбөй бери карап отургула", деди. Аңча болбой кыңырылган эшигибиз шарт этип ачылды да, желмогуздай күлмүңдөгөн жеңем баш бакты. Дүйшөн анын бет алдына барып тура калды. "Сиз эмне жумуш менен келдиңиз?" "Турмундай. Мен кыз узатам. Ай, Селсаяк, сениби?" деди жеңем. Муштумун кезеп, Дүйшөн ага жол берген жок. "Сиздин узатар кызыңыз бул жерде жок." "Эмне?" "Аны азыр көрө жатарбыз. Ай, жээм бала, бери келип сүйрөп чыккыла. Бул көк бетти", деп жеңем кол булгалап койду. Өгүнкү болкуйган түлкү тебетейдин жанында сойыл кармаган 2 киши кошулуп аттан түшө келишти. Дүйшөн эшиктин оозунда турган калыбында ордунан козголбоду. "Сен эмне тентигенип, алып койгон катының барчылап, бирөөнүн кызын бийлейсиңби? Турмундай" деп түлкү тебетей өңгөктөй берди эле. Дүйшөн каалганын 2 жагына колун керип киргизбеди. "Силердин бул жерде кире турган акыңар жок. Бул мектеп", деди ал. "Муну айтпадым белем. Булар соо эмес. Муну өзү катын кылып алган", деп жеңем алкына кыйкырды.
"О мектебиңди урайын сен" деп бакырган түлкү тебетей камчысын үйрү ура берди эле каалгага керилип турган жеринен Дүйшөн аны ичтен ары теп тигиндей учурду. Ошол замат беркилер мугалимге союл уруп, эси чыккан балдар менен тегеректеп, ыйлап чаңырып жиберишти. Карса курстун ортосунда эшиктин бырын-чырын чыгып кетти. "Кое бергиле агайды, урбагыла. Мына мен керек болсом" деп ооз кожулундум элем кызыл жаян Дүйшөн эшиктин сынып түшкөн тактайын ала салып тигилерди качырып сала берди. "Кач кыла балдар, кач! Кач Алтынай!" деп кыйкырды ал. Ошол учурда союл менен сындыра чапкан колу шалак этип өзү артка чегине калды. Беркилер аны дубалга кептеп келип, канжыттап өкүргөн букулардай "Ур, башка ур, өлтүр, кан сийдир" деп жабыла токмоктоп алганда, Тамга жеңем менен түлкү тебетей өкүр жулунуп киришип, чачымды моюнума ороп, кыкындыра эшикке сүйрөп чыгышты. Буларга моюн бербей суурулуп кайрылганымда, чакырып ыйлаган балдар туш-туш жакка качышып бара жаткан эле. Дүйшөндүн түрүн көрүп, жер жаргандай кыйкырып мугалимге жүткүндүм. "Айланайын агай, өлтүрөт экен булар, айланайын агай." Дүйшөндүн кол кайтарууга алы келбей, бети башынан, кийим кечесинен тамтык калбай, жошодой кызыл ала кан болуп дагы эле жыгылбай, сендиректеп темселеп турган экен. Мени жерге жыгышып эки колумду чылбыр менен артка чырмап жатканда, союлчандар Дүйшөндү улам башкача, бир кезде кара кушка мээлеп туруп, жалп эткизе жерге жыгышты. "Агай" деп кыйкырган оозумду баса, ээрге туураман таштап, үстүмөн зылдай эки колу менен басып отурган түлкү тебетейге кошулуп, беркилерди аттана жөнөштү. "Мугалим, экөөңөрдүн көзүңөрдү тазаладыкпы эми? Өлүк канаңды көрөйүн сел саяк" деп жеңем мени дале төбө койгулап узатып келе жатканда, артыбыздан бир убакытта "Алтынай" деген кулакты тундурган ачуу кыйкырык чыкты. Салаңдаган башымды эптеп өйдө кылып карасам, адам ээси чыккандай канжалаган Дүйшөн сол колуна таш жеңелдеп жүгүрүп келе жаткан экен. Анын артынан агайлап ыйлаган биздин окуучу балдар. "Кызды кое бергиле, иттер, кое бергиле азыр, Алтынай" деп жан далбастап Дүйшөн жакындай келгенде, берки эки союлчан дагы айрылып аны союлга алышты. Алсыраган Дүйшөндүн ташы жаза тийип, атчандар аны бул жолу эки чапканда жыгышты. Кара туман көзүмдү чалып, акыры көргөнүм чуркурап ыйлаган балдар жерде жаткан мугалимине жете келип коркуп туруп калганы болду. Мени кандай кылып кайсы жерге жеткиргендерин билбеймин. Көзүмдү ачсам боз үйдөмүн. Капчыгай кекирип калган убак экен. Тышта эчтекеден бейкапар жылдыздар түндүктөн сагалашып, алысыраак жерде короо кайтаргандардын үндөрү угулууда. Коломто боюнда какчыйган жыгачтай болгон, дудук кебетеленген үңүрөйгөн кара катын отуруптур. Төрдө көзүмдүн огу гана болсо, "Эй катын, өйдө көтөр алдагынды" деди. Аял менин жаныма басып келип, жыгачтай колу менен мени өйдө булукту. "Токолуңду жөнгө келтир, болбосо сөз кыска баары бир. Карап турбаймын." Тигил адам өңдүүн эмес сыртка чыгып кетти. Кара катын орунан да козголуп койгон жок, сүйлөгөн да жок. Анын эчтеке айтпаган, коломтодо өчкөн күл өңдүү томсоргон көздөрүнөн муздай көз карашы, күчүк жагынан көсөө менен башка койгуланып жүрүп, көк мээ болгон иттин телмирген көздөрүнө окшоп жатты. Адам баласы жашаган жер үстүндө эмес, караңгы көр түбүнө түшүп кеткендей, же өлүү, же тирүү экенимди билбей отурдум. Сайда аккан суу гана күркүрөнү шаркырап, мага боор оруп аягансып, таштан ташка урунуп жатты. "О жеңе болуп аталган жүзү карашым катын, ылайым убалым сага жетип, төгүлгөн көз жашым, төгүлгөн дене каным тополоң сел болуп сени тумчуктура каптаса экен. Бул түнү мен аял болдум. Мени зордоп аял кылган айбандын балдарынан да жаш экем. 2 күн өтүп, 3-чү түнүндө эс акылымды жыйнап, өлсөм да талаада тентип жүрүп өлөйүн. Куугун жетсе мугалимим Дүйшөн кармашкандай, жан чыккыча кармашып жатып өлөйүн деген ой менен бул жерден качмак болдум. Түндүк эшиги чылк жабылган караңгы үйдө шырп алдырбай сыйпалап жүрүп отуруп эшикти таптым. Кыл аркан менен сыртынан бек чырмалып, каалга оңой менен ачылыр да эмес. Керегени көтөрүп астынан чыгып кетейин деген аракет менен баардык күчүм менен жетишинче көзүм тунарганчак керегени өйдө тарттым. Кара терге түштүм. Бирок жанагыдай эле үстүнөн аркандар менен бек бастырылган үйдүн бир жери да козголуп койгон жок. Айлам кетип эшиктин жиптерин кыркайын деп кесүүгө жараган темир тесек издедим.
колума урунган билекте жыгач казык болду. Башка эч нерсе таппадым. Мейли, ушул казык менен керегенин түбүн оюп жиберип кетейин дедим да жерди чукулай баштадым. Түндүн кайсы убакыт экенин ким билсин, төрдө даркыраган коңурук, сайда күркүрөнү аккан суу, башка эч ким жок. Мени менен эми кимдин иши болмок эле? Мен ким? Токол, тепсенди токол, талпак токол, күң токол, өмүрү көз ачылбаган шордуу токол. Конуш таштак жерде экен. Менин тапкан казыгым эчтикеге деле жарабады. Ага болбой жанкештилик менен жерди тырмактап, салаалап апчып каза бердим. Керегенин түбүнө эки кол сыярдай болгондо таң ирең бараң атып, айыл ойгондо окшойт. Тышта иттер күрсүлдөп, кишилер үндөрү чыгып, айлана козголду. Бир аздан кийин дүбүртү айдалган жылкы кой жөтөлүп өттү да, үйдүн жанына кимдир бирөө келип, арканды чечип, кийизин сыйрып баштады. Ал менин күндөшүм, унчукпас кара катын эле. Бүгүн күн чыгары менен алар бул жерден көчө чыгып, конуш жаңырта ашууну шыкап, андан ары жайлоого түшүп кетерин кечээ бир кулагым чалганын эми гана эстедим. Демек, менин качышым андан бетер кыйындап оор болот экен да. Керегенин түбүнө отурган жеримден жылып койбой башымды салаңдатып шалдырап отурдум. Кара катын өзүнүн ишин иштей берди. Керегенин астын казып оюп жибергенимди көрсө да, ал мени эчтеке деген жок. Деле турмуштун баардыгы ага баары бирдей. Төрдө башы менен чүмкөнүп, аюудай жаткан немесин «Ой, сен тур, көчкөн жатабыз» деп да үн чыгарбады. Үйдүн кийиздери тегиз сыйрылып бүткөндө, темир тордой болгон керегенин ууктарынын арасынан көзүмдү салсам, жан жакадагылар төөлөрүнө жүктөп, өгүздөрүнө жүктөп, жаңжуң болуп көч камына жатышкан экен. Ошол учурда сайдан 3 атчан көрүнө калды. Көч көчүргөнү келе жаткан немелер экен го деп, бир убакытта өзүмө ишенбей, көзүмдү чоң ачып карасам, Дүйшөн, анын жанына 2 кызыл жакылуу милиционерлер кошулуп, туура биздин үйдү көздөй келе жатышыптыр. Мен өйдө тура алган жокмун. Оозумдан үн да чыккан жок. Сүйүнгөнүмөн канчалык көп болсо, өкүнүп, өксүгөнүм андан көп. Өлүк алдында тургандагыдай кулагым тунжурап кетти. Бети башы таңылган жарадар, сол колу мойнуна асынган Дүйшөн аттан секирип түшүп, эшикти жара тээп, жалаңач калган үйдүн ичине жүгүрүп кирди да, тигинин үстүндөгү журканды буту менен шилтей түртүп, тигиндей ыргытты. «Өйдө тур» деди ал. Көзүн ушалаган зөөкүр адегенде чамына берди эле, тапанчаларын сундуруп турган милиционерлерди көрүп, титиреп тура келди. Дүйшөн соо колу менен анын жакасынан булкуй кармап, өзүнө жакындата, көзүнөн көзүн айрыбай, каны ичине тартылып, үнү калчылдап чыкты. Адам кейпиндеги ит. Бас азыр барчу жериңе барасың. Тиги астына түшө бергенде Дүйшөн аны булкуй тартып токтотту. Сен бул жаш кызды чөптөй тебелеп, бүлдүрдүм, күнүм бүтүрдүм деп турасың ичиңден. Билип койгун. Ал заманың ары өткөн. Заман азыр биздики. Бул кыз өлбөйт. Бул кыз кайра тирилип адам болот. А сенин заманың ушуну менен бүттү. Өтүгүн коңултак кийгизип гана, 2 колун артына бурап айлап, милиционерлер тигини атына кондуруп, бири жетелеп, бири айдап алып жөнөгөндө, бери жактан капчыгай жаңырта чаңырган кара каттындын үнү чыкты.